Assalamu alaikum dostlar. Biz Уренгойдон 200 км алыс Харбей деген жактабыз. Ошо жакка азыр иштеген деп келгенибизге канча болуп калды байке? 23 келгенбиз. Ошондо примерно 10 күндөн ашып калды. Анан биякта иштеп жүргөн байкелерден интервью алып, ой пикирлерин алып, сурап жүргөн кез эки интервьюдан турат бул биздин видео. Анан кийин ошого байланыштуу эки видеону кошуп туруп, бир видео кылып туруп силерге чыгарабыз. Бисмилля. Азыр туугандар биякта иштеп жүргөн байкелерден дагы азыр интервью алып атабыз. Оюн сурап, качан келген, эмне менен алектенет, жумушка ыраазыбы, нааразыбы, пикир кандай, ошону билип жүргөн кез. Бул биздин бригадир акабыз. Жетебизден болот. Жеңиш байке. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Кыскача. Биз Кылдан болобуз. Ошол Аллахтын буйругу менен ушул жака келип калдык. Жакшы. Россияга. Кайсысылар болду? Биз ошол Газпром деп келгенбиз бияка. Ошол СМК Тимер деген фирма экен. Болгондо айталы, СМК Тимер экен. Бирок ошол 7 июнда келгенбиз. Самолет менен келип, Сургуттан бери поезд менен келип, Уренгой деген шаарды көрдүк, Новый Уренгой. Мени кубандыра турган жери 80% бүт мусулмандар экен, мечиттер бар экен. Абдан көп экен, ушул кубандырды мени. Аякта документтерди даярдап, андай болгуча 23 болуп кетти. 23-үндө жумушка бияка вертолет менен келдик. Ошондо тиякта канча күн жаттыңар байке? Примерно 17 күн болуп калган. Ошондой болуп калды да, 17 күн. Минус. Эртелеп кылса болмок, бирок иште шалак кылып коюп кеттир. Ооба. Ошол 23-үндө келдик, 24-үндө ишке чыктык. Биякта бетонщик болуп келгенбиз. Ошол негизи жалпысынан иш жакшы негизи, мындайчы. Кыйнабайт. Өзүбүз мына биякта Замир акелер, Асан акелер бар, Кенже акелер бар. Биякта жакшы. Эч кимди кыйнабайт биякта. Ошол биякта эмелери, условиялар кандай экен? Мисалы, жаткан жерлери тазабы, кандай? Жаткан жери жакшы экен, жаткан жерлери жакшы, жаңы. Аба ырайы. Жаткан жери тууралуу айта турган болсок, жакшы экен, жаткан жери жакшы, душу бар. Баары жакшы экен, тамак аш деле жакшы экен. Ток, балык, шыл түрлүү тамактарды берет экен. Анан бияк ошол зарплаты боюнча айта өтсөк 90 миңден 110 миң деп атат. Анан көрөбүз дагы элекпиз азыр. Зарплатка кире элекпиз ошол. Жаңы эле иштеп баштадык. Жаңы бир иштегенбиз, 10 күн ашып калды. Жакшы. Биякта ошол чиркей көп экен аябай. Ошол тууралуу чоң бир маалымат бересизчи. Эгер бияка вактага иштейбиз деп келсе, кандай эмне кылыш керек мисалы? Бияка вактага иштейбиз деп келсе, чиркейдин майздарын ала келиш керек экен өзүнчө. Ошол жакачы. Ошол тууралуу аптекага кайрылып, ошол өзүнө керектүү нерсе алып келбесе, чиркей аябай талап кылат экен да. Кайсы вакытка чейин болоюн деген пландар болуп атат өзүңүздө? Примерно биз сентябрь-октябрга чейин. Чынайсызбы, Жеңиш байке? Тартасызбы? Жок, негизи ушул сентябрдын башы да, сентябрдын башы. Ошого чейин договор түзүлгөн, ошого чейин иштейт болсо керек боюнча. Кышка чейин кала турган болсок, Жеңиш байке кече трактор алды жактан буксовать эткенде эле биздин буксовать эте баштайсыз го, э? Ошо жалпы жонунан иш жакшы негизи, чаң кыйналбайт. Иштейбиз 8 саат эле иш болот жалпысынан негизи. Ошол. Анан айлык келгенде дагы аны да айтабыз буйрса. Рахмат, Жеңиш байке, ушинтип. Өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди айтып кеткенге, себеби көп адамдар бул нерсеге кызык. Иштейбиз деп келгендер бар, балким тааныган бирөөлөрдү, бирөө жарымдар да чыгып калышы мүмкүн. Ушундай. Замир мырзага Замир. Жалал Абад районунун тургуну, Жалал Абад облусунун тургуну, Базар Коргон айылынын тургуну Замир агабызга беребиз. Ассаламу алейкум, Замир байке. Ва алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз кандай? Тынчсызбы, барсызбы? Жумуш тууралуу бир маалымат бере кетсеңиз, келгениңизге канча болду, жумуш кандай болуп жатат, өзүңүздү кандай сезип атасыз, чарчадыңызбы, чарчабадыңызбы? Келгенибизге Кудай кааласа 13 күн болуп калды. 13 күн болуп калды. Ама ишигенибиз өзү бетонщик болуп келгенбиз бул жергечи. Азырынча жұмыс пока мына жұмыс кылып атабыз. Песок ташып атабыз. Айлык азырынча 80 миң.
Биринчи айлыгыңарды ала элексиңер мындайча айтканда. Анан кийин Кудай кааласа айлык элестеген анан бетончулар бизден ашып атат. Размер рабочийлерди 90 миң атат. Эми көрөбүз да айлык алганда. Тамак ашы кандай болуп атат бул жерде? Тамак ашы жакшы, Кудайга шүгүр эле. 3 мал тамак жеп атабыз. Жаткан жерлеричи, душ, туалет, условиялар кандай экен? Условиясы жакшы, туалети жакшы, душтары жакшы. Барды жайы. Просто бир маалда эле ачканы маселе болбосо, эртең менен кечинде анан түштө ачылбайт экен, Чарчабай эле иштеп атасызбы анан байке? Чарчаш жок, биз иштегенге келип. Россияга иштеген келгенде иштеш керек деңиз? Бучи экинчи биздин интервьюер бул Талгат байкебиз биздин азыр жумуш тууралуу өзүнүн оюн билдирип, жана плюстарын айтат, минустарын айтып кетет. Ассалам алейкум Талгат байке, кандайсыз? Алейкум ассалам. Кудайга шүгүр, акырындан иштеп атабыз. Бир маалымат берип кетсеңиз, кандай карайсыз? Жумуш жөнүндө маалымат кылсак, биз азыр ушу новый Урөнгөй Кербей месторождениясында иштеп атабыз. Бул жерде газ өндүрүлөт экен негизинен. Жаңы салынып атат. Жаңы объект Жаңы объект экен. Металлоконструкциясы уже бүтүп, бул жартылай полный оборотко кирелек, бирок иштеп аткан ишканада, газ чыгып аткан ишкана. Ошолордун азыр бул металлоконструкциялардын астыларын негизи бетонго даярдап азыр иштеп атабыз. Азыр кылып аткан ишиңер эмне негизи? Бул кылып аткан ишибиз ошо азыр бетонго даярдык жүрүп атат. Бул азыр шагылын төшөп атабыз. Мунун үстүнө ошо бетон кетет да, бетон куюлат. Ал бетон куюлган себеби буяк баткак болбой таза турганга дейт. Атак өзүбүздүкү деле жакшы буяк. Вактага канчанчы жол келишиңиз Талгат байке? Негизи башка жерлерде да иштеп жүргөнбүз. Буяка биринчи жолу келишим. Шарттары кандай экен, условиялары, тамак ашы, жаткан жерлери, эмне минустары бар экен? Кандай плюстары ошо боюнча айтып кетсеңиз. Эгер жаткан жерлери жашоо шартына дейин десек, Кудайга шүгүр, жаткан жери заманбап. Бир комнатада 4 киши жатабыз. Туалети, душу кайса качан кааласаң бар иштеп атат. Жылы суусу, мустак суусу баары бар. Бельону бир жумада 2 алмаштырам десең 2 алмаштырасың. Таза болсо 1 алмаштырасың, өзүң билет экенсиң. Кирлериңди жууп беришет. Бирок бир гана минус ошо айнасы жок экен да. Айнасы жок экен. Атак айнаны өзү сатып алганбыз. Чиркей жөнүндө да айтып кетсең, чиркей. Эгер бул жерде чиркей уюлгуйт экен, Действительно уюлгуйт экен. Бирок мына азыр ичине жел болуп, бүркөк болуп, жел болуп турганына байланыштуу чиркей жок, таза. Канча убакыт болоюн деген ойлор болуп жатат? Эгер мына азыр жаңы келдик, бака айлыкка жете элекпиз. 90дон 120-130 дегенишет негизинен. Негизи анан ошол эгер айлыкка жетсек, айлыкты көрсөк 90 деле жаман акча эмес. Өзүбүз эле ушундай мээнет кылып ошону тапмакпыз. Ошо бияктан эле иштеп атабыз. Негизи андай деле кыйынчылыктуу иш эмес. Вактага келем дегендерге кандай кеңеш берип кетет элеңиз ушундай жумуштар келем? Эгер келем дегендер болсо, мындай ушундай жумуштардан эгер качпай иштегендер болсо, например, өзүм мисалы үчүн иштеп, главное ошо өзүнүн эмгегин кыскасы мындай ошо эмгегине жакшы мамиле кылган, тыккан жакшы жигиттер болсо, келип иштей берсе, жол ачык эле го деп ойлойм да. Рахмат сизге да. Сүйлөп ушинтип айтып бергениңерге. Мына биякта иш ушинтип жүрөт. Бияктарды алабыз, бияктын баарын таптайбыз. Анан үстүнөн уже бетон коюлат. Байкелер тытып атат биякта. Так, мына монун алдына, эме даярдап атабыз. Кой бир сушакка бетон коебуз. Бияка щебенка төктүк. Акырын
Мына добурап жүрөбүз. Мына бuyakta байкелер. Мына бул Кенжебек байкеге тааныш болгон. Мына камерадан качып жүрөт каршы. Ушундай жаңылыктар. Мына бул Бекболсун, Каракөл шаарынын тургуну. Бекболсун бир эки сөз айтып кетпейсиңби келечек муунга? Уренгойго келишсинби, келбесинби же тамайын барсыңбы? Мигрант элетсиңер. Ох, ата карачы. Мыкшыйып айтам, саламный мигрант браттар аманбы деп. Эме айтты жана Коронун жетекчиси мигранттар булар баатырлар депчи. Келгиле иштегиле. Сагар чолуп кайра кетип десе да көпкө жүрө бербейт. Ошош керек. Ошол принциптерге таянып келиш керек. Самыган Чиркей. Чиркейден откон десеңер келди. Так, жакшы эле. Рахмат. Достор, биздин видеолор кызык болсо, комментарий өзүңөрдүн оюңарды, пикирлериңерди жазыңыз жана башка адамдар менен да бөлүшүп кетсеңер болот. Ассаламу алейкум.